Баткендеги коррупция тууралуу айтып чыккандар камалды. Министр Бишналиевке прокуратурадан эскертүү берилди. Президент Садыр Жапаров Атамбаев тууралуу Фейсбукка пост жазды. Нарындагы төрөт үйүндө акушердин шалакылыгынан келин комада жатат. Жириновскийдин өлүү тирүүсү талашка түштү. Украин генералы өзүн туткунга алууну сунуштады. Арыбаңыз, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу мен Мирим Айникеева тааныштырам. Бизди аягына чейин көрүңүз. Коррупция тууралуу айтып чыккандар камалды. Баткендин Лейлек районунун чек арадагы жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов жана учурдагы жооптуу катчысы камакка алынды. Журналист Ыдырыс Исаков Лейлек районундагы арка жаңы жер айылдарындагы менчикке өтүп кеткен имараттар жөнүндө 3 видео жарыялаган болчу. Ошондон кийин 23 мартта башкы прокуратура Лейлек районундагы менчиктештирилген мүлк боюнча териштирүү жүрүп жатканын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы иш башкы прокурор Курманбек Зулушевдин көзөмөлдө экенин билдирген. Саатбек Эгембердиев буга чейин журналист Али Токтакуновдун иликтөөсүндө сүйлөп, чек арадагы май куюучу бекеттердин бири убагында УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевке тиешеси болгонун билдирген. Мен ал контрабанда ГСМди башынан айтчу болсок, керек болсо Ташиевдин өзүнүн заправкасы болгон бул жерде 3-7 деген. Ташиев кийинчерээк аркадагы май куюучу жайлар Тажикстанга бензинди контрабанда жол менен сатып жүрүшкөнүн ырастаган. Бирок убагында ал жерде өз туугандары да иштегенин айтпай кеткен. Здесь Токтакунов прав. Он был прав. В одном маленьком селе Арка, Нижняя Арка, было около 15 автозаправочных станций. Для чего? Для того, чтобы эти заправки занимались продажей ГСМ соседнему государству. Потому что там уже почти нашего населенного пункта нет. Атамбаевдин адвокаты Эдил Байсаловду дуэлге чакырды. Кыйноолордун алдын алуу борбору мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин колу буту көк ала экенин, абакта ыдык көргөнүн ырастады. Борбордун эксперттери абактан Атамбаевке жолугуп чыгышкан. Анын алдында адвокаты Замир Жошев Атамбаевди абак кызматкерлери эч кийимчен сүйрөп чыгып, мажбурлап сотко алып келишкенин айтып чыккан. Буга бийлик мындайча реакция кылды. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Атамбаев өзү мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коюуну улантууда. 2019 жылы сурак берүүдөн баш тартып, куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн кой таш окуясы болгон. Натыйжада спецназдын кызматкери набыт болгон жана башка жоготуулар дагы болгон. Ал башка айыпталуучулардан эмнеси менен айырмаланат деп жазган Твиттерге. Буга жооп катары Атамбаевдин адвокаты Байсаловду дуэлге чакырды. Урматтуу Эдил Байсалов мырзага кайрыламын ушул видео аркылуу. Сиз мамлекеттик кызматкер болуп туруп, бирок мамлекеттик кызматкер катары эмес, а мындай социалдык тармактар аркылуу, Твиттер аркылуу, тактап айтканда, Твиттер жазып жатасыз. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы мыйзамга баш ийбей койгон. Ошондуктан аны курал менен барып алып келгенге аракет кылып, кой таш окуялары болгон депчи. Ошондо мыйзамга баш ийген эмес, азырдагы колонияда мыйзамга баш ийбей жатат жана ушинтип күч колдонуп аны сотко алып келгендери туура деген ойду таратып жатасыз. Атамбаев ошондо жана бүгүнкү күндө мыйзамга баш ийбей жатат деген сөзүмдү далилдеп бере алам десеңиз, мына мен сизди Атамбаевдин адвокаты каалаган жериңизде, ОТРК болобу же Facebook болобу, каалаган жериңизде, сиз каалаган жериңизде, элдин алдында, коомдун алдында дискуссияга чакырам. Байсалов андан баш тартканын Вести кежи жазды. Президент Садыр Жапаров Атамбаев тууралуу Фейсбукка пост жазды. Анда Жапаров өзүнө кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргенин, алардын арасында Атамбаев дагы бар экенин билдирген. Камакта жаткан Алмазбек Атамбаев жөнүндө ызы чууну бүгүн көрдүм. Бийлик буйрутма берип, ушундай кылып өч алып жатат деген сөздөр болуп тур. Мага кыянатчылык кылгандардын баарын кечиргем. Анын арасында Атамбаев дагы бар. Ал сөзүмдү жалпы эл алдында жарыялагам. Сөзүмдү кайра арка албайм. Өч алуу табиятыма дал келбейт. Айтайын дегеним башка. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Ак экениңди далилде. Мен да камалгам, мен да сотко баргам. Эч качан каршылык көрсөтүп соттон качкан эмесмин. Мыйзамга, тартипке баш ийгем. Баарыбыз мыйзамга баш ийели. Ошондо өлкөдө тартип болот.
Учурдан пайдаланып ишти карап жаткан сот прокурорлордон суранып кетет элем. Буйрук бергенге укугум жок, ошондуктан суранып жатам. Эгер мүмкүн болсо сот процесстерин жабык эмес, ачык өткөрсөңүздөр болмок. Каалаган журналисттер, блогерлер кирип түз эфир дагы жасаса жакшы болмок. Эл дагы соттун жүрүшүнө назар салып турмак. Кой Таш окуясы эч кимге деле жашыруун эмес го деп жазган президент Садыр Жапаров. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиевке эскертүү берди. Маалыматка ылайык, башкы прокуратурага министр Бишеналиевдин жүрүм туруму боюнча кайрылуулар келип түшкөн. Анын негизинде текшерүү жүргүзүлүп, министрге этикага жакпаган жүрүм туруму боюнча эскертүү берилген. Нарындагы төрөт үйүндө 27 жаштагы келинге кесарево учурунда венасына акушер жанаша турган шприцтерден адашып туура эмес дарыны сайып алган. Мындан улам келин комага түшүп, атайын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы туруктуу оор бойдон калууда деп билдирди Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Чыңгыз Нарынбеков. Эки медсестра шприцтерди мындай айтканда бирөөсү жана обработка боло турган дарыны шприцке набирать этип, ал убагында тияка спиртке кошпой отдельно коюп тиги цифазолинди экинчиси даярдап коюп, ошо экөө шприц окшош болуп бири-бирине тастыктап билбестиктен экинчи анестезистке келип туруп ошо внутрвенно сайып баштаганда ачышып баштайт, колум ачышып баштады. Эми эле токтото калып карап, бул эмне экен деп карап, башка экен деп, анан кийин ошондо анестезиологторго айтып, ал учурда врачтар болсо деген дагы параллельно келген тяжелый кровотечение менен больной менен заниматься этип атышкан. Учурда келин 2 суткадан бери атайын уктатуучу дары менен жатат. Абалы туруктуу оор боюнча калууда. Наристенин абалы жакшы деп билдиришти дарыгерлер жана келиндин жакындары. Келиндин кайнатасы дарыгерлер антисептик хлоргексидинди жаңылыш түрдө келинимдин венасына сайган деп Нарын шаардык прокуратурасына арыз жазган. Бирок учурда экспертизанын так жыйынтыгы чыга элек. Иш Нарын шаардык ички иштер башкармалыгында кароодо. Ал эми 2 медайым шалакылык үчүн учурда кызматтан четтетилген. Кандай баа бересиз болгон окуяга? Болгон окуя бул чыны айтканда бул человеческий фактор болуп калды. Негизи ошо шприцте турган нерсени жанында флакон болбой ошону карабай туруп, тастыктабай туруп салып ийген бул ошо эми анестезиянын мындай шалакылык, билбестиги болуп кетти да. Текшербей туруп ошону мындай дарыны сайган. Жириновскийдин өлүү тирүүсү талашка түштү. Орусиядагы чуулгандуу саясатчы депутат Владимир Жириновскийди айрым орус маалымат каражаттары ишенимдүү булактарына таянып каза болгонун жазышты. Ал эми президент менен спикердин маалымат кызматы аны четке калып, Жириновский тирүү экенин, бирок абалы оор экенин билдиришкен. Жириновский Орусия Украинага косалардан мурдара ковидден улам төшөккө жатып калганын, абалы оор экени кабарланган. Улутчул чакырыктары, ызычуулары менен таанымал Жириновский Кыргызстанга карата да орунсуз сөздөрдү айтып келет. Мы будем требовать сокращать использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде, 10 тысяч киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все, пусть сами думают. Бул үчүн Кыргыз өкмөтү аны 2013 жылы персона нон грата деп жарыялап өлкөгө киргиз кылган. Украин генералы өзүн туткунга алууну сунуштады. Украина полициясынын генералы Вячеслав Аброскин орус аскерлерине кайрылып, Мариуполдогу балдардын ордуна өзүн туткунга алууну сунуштады. Бүгүнкү күндө толук талкаланган шаарда балдар көп. Эгер азыр куткарып калбасак, алар жакынкы күндөрү ажал табышы мүмкүн. Саат санап убакыт тарып атат. Орусиялык оккупанттарга кайрылам. Балдарды Мариуполдон алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Тирүү балдардын ордуна өзүмдү сунуштайм деп Фейсбугуна жазды генерал Аброскин. Мариупол Орусиялык армиянын чабуулунан эң көп жабыркоодо. Украинанын түштүк чыгышында деңиз жээгиндеги бул шаар азыр дээрлик талкаланып бүткөн. Артиллерия жана түрдүү ракеталык чабуулдар эл жашаган райондорго да атылган. Акыркы маалыматтарга караганда кеминде 300 000 тургуну суу, электр энергиясы жана газы жок камоодо отурушат. Анын үстүнө азык-түлүк да таңкыз, шаарга кирүү жолдору жабылган.
Орусиянын коргоо министрлиги экинчи жолу Украинадагы жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарды. 1351 аскер каза болсо, 3825 аскер жаракат алган. Маалыматты Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы ТАССка билдирген. Маалыматка ылайык, мамлекет каза болгондордун үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтөт. Сиздерге бүгүн жаңылыктарды мен Мирим Айникеева тааныштырдым. Биздин медиа хабка жазылып, катталганды унутпаңыз.